23-сентябрь кыргыз тилинин мамлекеттик тил катары кабыл алынган күнү. Кыргызстанда мамлекеттик тил 27 жылдан бери белгиленүүдө. Кыргыз тилинин көйгөйлөрү бул өлкөдө көп жылдардан бери ар түрдүү өңүттө талкууланып жана козголуп келет. Ошол эле учурда тилде ар түрдүү ураандары же чакырыктар менен өнүктүрүү аракети байкалат. Алардан жыйынтык чыгаар түрү барбы? Тынчтыкбек Акишев айтып берет. Кыргыз тил майрамына саналуу эле күндөр калды. Жыл сайын бул майрамга карата аттуу баштуу адабиятчылар жана тилчилер биригишип, тилди өнүктүрүү маселеси боюнча талкууларды өткөрүп турушат. Бул иретте адистердин эне тилдин өнүгүүсүнө карата анча ичи чыга бербейт. Алардын пикиринде коомчулукта мамлекеттик тил катары эмес, улуттук тил катары эле ордунда калып жатканын белгилешет. Биздики 25 жылдан бери мамлекеттик тил болбой, котормо тил болуп келет. Котормо тил болуп. Бул биринчиси. Экинчиси, мынакей тиги мамлекеттик тил болуш үчүн сөзсүз түрдө финанс-экономикалык рыноктун тили болуш керек. Биз 26 жылдан бери рыноктун тили кыла албай жатабыз. Азыр бүт Кыргызстандагы дүкөндөрдө, мисалы Бишкек шаарында болобу, башка жерлерде болобу, бүт чекене баалардын баары расмий тилде жасалган, мамлекеттик тилде жок. Тилдин өнүгүшүнө карата мамлекетте жигердүү иштерди аткарып жаткандай. Алсак аттуу баштуу инсандар, мамлекеттик кызматкерлер биринчи кезекте кыргыз тилин билүүсү керек деген максатта киргизилген кыргыз тест долбоору 2 жыл мурун эле иштелип чыккан. Анткени менен аны ийгиликтүү ишке ашуусу эмдигиче туздугууда. Бир гана кыргыз тилин мамлекеттик кызматкерлер билүүсү керек гана эмес, тилди билүүнү башка улуттагы өкүлдөрдүн дагы жоопкерчилигинде. Мен ойлоймун, бул кыргыз тест өтө чоң жардам берет. Биз муну ушул менен эле калтырбайбыз. Жылдан жылга анын сапатын жогорулатып олтурабыз. Жана бир гана мамлекеттик жанагы муниципалдык кызматкерлер менен чектелбей, бул тест системасын бардык мектептерге, жогорку окуу жайларга жана башка улуттун өкүлдөрүнө таратабыз. Мана биздин улуттук тил камчасы, маселен, башка улуттарды ушул деңгээл боюнча окутуу үчүн атайын окуу куралды даярлап, Кыргызстанда жашаган диаспоралардын жетекчилерине жана элге таратып бердик. Коңшу мамлекеттердин тил маселесине карата мамилесине сереп сала турган болсок, Казакстанда казак тилин ар бир жаран билүүсү керек деген ураан канча жылдан бери келе жатат. Бирок адистер тилди өнүктүрүүгө канткен күндө да мамлекеттин алгылыктуу иштери маанилүү роль ойнойт дешет.